Урматтуу баяндамачылар, мына азыр сиздердин алдыңыздарда биздин Улуттук банктын председателі Толкун мырзанын сүйлөп кеткендиге бир жакшы көңүл бурсаңыздар жакшы болмокта. Жакшы бир сунушту айтып кетти. Мен дагы ушуну кошулат элем сиздерге. Мен сиздерге айтарым кандай? Мына ипотечный, государственный ипотечный компания деп атат. Сиздер азыр частный партнерство менен АОны алып атасыздар да, ошого 30%ке дейин депозитке төлөсө биздин жарандар 7 жылдын ичинде анан кийин ипотека беребиз деп атабыз. Бул эч кандай жеңилдетик, кандай бир социалдык жардам боло турган болбой атат. Мына чоң рыноктарга чыгышыңыздар үчүн мына ипотечный компания сиздер үй курганга, социальный үй курганга, облустарда, шаарларда, райондордо мамлекеттик ошондой ипотечный үйлөрдү курганга бир жерлерди аныктап, тактап чыктыңарбы? Канча жер бар, канча бар? Токтотуп койгула убактыны. Рахмат сурооңузга. Биз ушул маселе боюнча 2 жылдан бери иштеп атабыз. Сиз менен жолукканбыз. Казыркы убакта бизге 12 мамлекеттик администрациядан кат келди. Сунуштар менен биз ушул программанын астында силерге жерди бөлүп беребиз. Эгерде силер ошол жерге каржылоону тартып, социалдык үйдү курсаңар. Биз ошонун негизинде азыркы убакта жумуш жүргүзүп атабыз. Кошумча каржылоону издеп. Мисалы үчүн мына азыр жогоркуда айтып кеткенде мугалимдерге, врачтарга жана ошондой социальный жумуштагы иштегендерге биз бериш үчүн 7 жылга чейин булар депозит койгонго эмес, үй залог көзү туруп атат. Ошолорго жеңилдетип үй менен камсыздайлы деп президент ошондой силерге задачаны коюп атат. Ооба. 6%ке түшүргүлө деп атат. Силер 8ден 10 дедиңер. Азыр 7ден 9 деп атасыңар, 8ге. 6%ке түшүргүлө да буну. Чүрүп туруп анан мына азыр кайтып аткан сунушуңар болбойт. Bir хотя бы bir pilotni kılıp janağı Nazbank aytkanda bir görbeysizler kандай болот. Менин көзүм жетпейт bunun жүрүшүгө. Бул Турцияда болгон bir болгон жумуш бул. Өзүнүн немеси жок келечеги. Ондан көрө силер ошо жерди аныктап, канча социальный объекттер курулушу мүмкүн, канча адам очередде турат. Ушуну аныктап, тактап чыгып, анан кийин сунуш кылбайсыздар инвесторлорго. Инвесторлор ушуга өзүнүн акчасын салат. Банк развития бөлөк немелерден келген. Мына сиз билесиз, азыр Германия берип атат сизге, Кубанычбек Советович, сиз айтылган жумуштун баары кырылып атат. Өйдө да айтып кеткендей, Бактыша Абылкасымович бүгүнкү күндө Нарында, Бишкекте үйлөр курулуп атат. Башка жерлерде үйлөр курулган атат. Ушу мамлекеттик ипотекалык компания. Пайызды буйруса ноябрдан баштап 6%га түшүрөлү деген бүгүнкү күндө өкмөттүн документ даярдалып атат. Бул биз сунуштап аткан нерсе, бул иштеп кетерине көзүбүз жетип атат. Бул эгер үй алам деген киши, мына арзан пайыз менен узак мөөнөткө алам десе, бул 3 жыл депозитке акча сакташ керек. Ошол депозиттин суммасы үйдүн сатып ала турган bir 10% же 30%на жетсе, бул сразу жанагы мындай айтканда льготтук узун мөөнөттүк кредитке доступ болот. Урматтуу баяндамачы, сиздин айтып атканыңызды биз түшүнүп турабыз. Биз ошон үчүн узак мөөнөткө деген мамлекеттин программасы бар. Жеңилдетилген кредит 15 жылга чейин деген. Бул итак эле бар бул программа. Ал жерде Анан Нарынга курулуп аткан дегениңиз боюнча Нарында шаардан кымбат $580. Кубанычбек Советович. 580 доллардан берилди ошол жерде. Жер ошол жерден берилгенден кийин бул жерде $500 сатылып атканбыз. Биз өткөндө комитеттен айтканбыз, күч органдарга карап текшерип чыккыла айыпкерлер жоопко тартсын деп. Бул жерде биз мугалим азыркы нерсе боюнча айтылып атпайбы, 10 миң, 15 миң адам очередде турат. То есть бүгүнкү күндө жанагы биз бюджетке бөлүп аткан акча бул жетиштүү эмес, өтө жетиштүү эмес. Буга көп акча керек. Ошо көп акчаны биз бул системага айландырыш үчүн ушул инструментке кошуп атабыз.